Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн Word'да иштөөнүн айрым бир сырлары жөнүндө айтып өтмөкчүбүз. Word ишке чегеребиз. Биз бул жерден жаңы документ тандайбыз. Эң биринчи иштөөдөгү көңүл бурчу нерсе бул ушул беттин биз иштеген беттин размери. Титульная страница кылабызбы, пустойбу жана башка. Биз кандай дизайнда иштейбиз же болбосо китеп книжныйбы же болбосо альбомныйбы. Бизге жардам берчү ушул башкы контексттик меню бул макет. Биринчи биз поляны тандап алышыбыз керек. Бул жерден обычный тандайбыз. Ориентация. Эгер книжный болсо книжный же болбосо альбомный. Биз альбомный иштейбиз. Размер A4 форматта. Кааласак бул жерден колонкага бөлүп алсак болот. Бизге азырынча бир эле колонка керек. Бул жерден отступ слева справа до после. Бул жерде 0 тура эле, после дегенди дагы биз 0 алып барып коюшубуз керек. Эгерде 8, 12де турган болсо, мисалы мынакей жазып энтерди басканыбызда алыс мына экөөнүн аралыгы алыс болуп кетет. Биз ошондуктан 0 коюшубуз керек. Азыр мына көрөбүз. Отступ 0 болгондо мынакей экөө кандай жазылганын көрдүк. Бул жерден дагы бир айтуучу нерсе вид. Биз бул жерден линейка галочка коюп алышыбыз керек. Себеби бизде ушул башкаруучу кнопкалар болуп эсептелет. Биз башкы бетке барабыз. Главная. Бул жерден шрифт тандайбыз. Мен сиздерге сунуш кылган шрифт бул Times New Roman'да жазсаңыздар деп сунуштайм. Себеби шрифттер бирдей жакшынакай чыгат. Документтердин көпчүлүгү 12 жана 14 шрифтте жазылат. Мен чоңураак жазыш үчүн 16 шрифтте тандай берейин. Эми биз бул жерден документ таблицалык түрүндөгү документти түзөбүз. Бул жерден линейка менен башкарсаңыздар да болот. Таблица тургузуш үчүн биз ставка бөлүгүнө барабыз. Ставка, бул жерден таблица. И бул жерден таблица алсак болот, бирок бизге көбүрөөк таблица керек. Ал үчүн ставить таблицу. Столбик бул өйдөдөн төмөн карай кеткен вертикалдуу, ал эми число строк бул горизонталдуу кеткен. Биз 14 строк 12 бул жерден окей. Мынакей биз таблицаны тургузуп алдык. Эми бизге мына жерге кичирээк, экинчи чоңураак, андан кийин бирдей ячейкалар керек. Ал үчүн мышты ушул сызыкчага алып келип карматсак, ушундай 4 жактуу стрелка болуп кармайт. Сол жагын басып кое бербестен керектүү жерге чейин алып келип койсок болот. Бул чоңураак дедик. Мына ушундай типте жылдырсак болот. Бирок мына калган баары бирдей болуш керек. Биз мына улам мынтип жылдырганда бири чоң, бири кичинекей болуп калды. Оңой өзгөртө турган метод. Ал үчүн курсорду таблицанын сыртына чыгарсак, мындай кара стрелка болуп кармайт. Мыштын сол жагын басып, жалпы белгилесек, мындай таблицалардын массиви пайда болду. Бул жерден биз макет, андан кийин бул жерде мына жерде жалпы таблицаларды, ячейкаларды окшош кылып бир эле басуу менен мына бирдей өлчөмдөгү столбиктер пайда болду. Эми биз ушул эки ячейканы бириктиришибиз керек. Ал үчүн ушул эки ячейканы бириктиребиз. Андан кийин бул жерден макет и объединить ячейки дегенди тандайбыз. Мынакей. Сиздер ластик менен өчүргөндү билсеңиздер керек. Ал үчүн мына ластик алып, ушул өчүрө турган сызыкчаны бир басуу аркылуу өчүрүп алабыз. Эми бул мисалы үчүн бул жерге предмет жазылат. 1, 2, 3, 4 череги деп 4 столбикти бириктиришибиз керек.
мына ластиктин жардамында өчүрдүк. Эми кийинкиси оңой жолу мыштын сол жагын басып, кое бербестен ушул 4 ячейканы белгилеп, бул жерден объединить ячейканы бассаңыздар, мынакей 4 биригип калды. Бул жерден дагы объединить ячейки. Эми ушул жерден бизге дагы бир столбик керек болду. Кантип кошобуз? Ал үчүн курсорду мына таблицанын сыртына чыгарганда мына өчүп жанатат. Чыгарабыз, мыштын оң жагын басабыз. Бул жерден ставить, ошондой эле столбик кошоюмбу, строк кошоюмбу деп биз столбик, слева сол жактанбы, оң жактанбы деп биз справа кошуп берсин бизге. Мынакей бизге дагы бир ячейка, столбикти кошуп берди. Эми бул экөөнү дагы кошушубуз керек. Объединить ячейки. Мынакей. Ал эми бул мына жер узунураак болуш керек. Сызыкты кармап, мыштын сол жагын басып, кое бербестен керектүү жерге чейин тартсак, мынакей. Бул аралык чоң болду. Биз бул жерге катар номер жазабыз. Бул жерге окуучунун фамилиясы, аты жөнү деп жазайын. Аты жөнү бул жерге кыргыз тили, бул жерге математика, бул жерге биология, бул жерге катышуусу дейбиз. Эми караңыздар, бул жазуулар бизге ортого келиш керек. Ал үчүн биз главнаядан по центру деген тандап коебуз. Жалпы белгилеп туруп по центру тандасак дагы болот. Мынакей, өз-өзүнчө тандасак да болот. Эми катышуусу деген бизде чоң ячейка болуп калды. Бул ушул жазуу мындай тигинен жазылыш керек. Ал үчүн ушул жазууну, ушул ячейканы белгилеп, же болбосо макет, бул жерде мына направление текста деген турат. Бассак, мынакей, бизге кандай ыңгайлуу, ошол карап тандап коебуз. Эми бул жерде 1, 2, 3, 4 деп жазышыбыз керек. Бул дагы ушул тигинен жазылыш керек. Ар бирин ошентип белгилеп отурбастан эле жалпы белгилеп, андан кийин направление текста и тандап койсок болот. Мынакей. Мисалы үчүн бул жерге биринчи чейрек, экинчи чейрек, ар бирин жазып отурбастан белгилеп Ctrl+C, Ctrl+V. Бул жерден 2-нин ордуна эле 3, 4 деп жазып коебуз. Оңдоп алганыбыздан кийин биз өйдө жакта жазбай кетиптербиз. Мисалы үчүн ушул мектептин 10-классынын окуучуларынын чейреги жөнүндө маалымат деген сөз жазайлы десек, мына жерге жазылбайт. Мынакей. Ал үчүн биз мына номердин астына барып, Enter'ди бассак, мына клавишабыз, курсорубуз өйдөгө чыкты. Эми ушул жерге кайтимкидей эле жаза беребиз. Мынакей жазып койдук. Шрифти тандап алсак болот. Таинственный роман. Шрифтин чоңдугун да тандап алабыз. 16да жазганбыз. Мынакей. Эми бизде могу сызыктар бири-биринен бөлүнүп туруш керек, айырмаланып, чоңураак, жирныйраак болуш керек. Ал үчүн таблицаны басканыбызда бул жактан конструктор жана макет деген бөлүк автоматтык түрдө мынакей активдүү болот. Эгер таблицадан чыксак, ал жок. Таблицанын ичине кирип басканда гана пайда болду. Конструктор дегенди басабыз. Бул жерден цвет пера дегенди тандап алсак болот. Мисалы үчүн биз көк цветте, ошондой эле бул жерден толщинасын тандап алсак болот. Мынакей
биз мына жерден айырма болуш керек. Курсорду бир басуу аркылуу эле биз айырмалап алдык. Ошондой эле биз мына биринчи чейректи башка түстө, экинчи чейректи башка түстө белгилеп алсак болот. Ал үчүн ушул биринчи чейрек дегендин тушуна алып барып бассак, мынакей стрелкабыз кара болуп чыгат. Мышты бир басуу менен биз жалпы белгилеп алдык кыргыз тилде. Бизде жалпы белгиленип калды, себеби бул жердеги ячейкаларды биз бириктирип койгонбуз. Азыр кыргыз тилди башка түстө белгилейли. Кара стрелканы бир басуу аркылуу жалпы белгилеп алдык. Бул жерден главная и бул жерден заливка койсак болот. Мынакей заливка. Мисалы, сары цветте. Математиканы башка түстө, заливкага кирип түс тандайбыз. Биологияны ушинтип башка түстөрдү куюп алсак болот. Эми окуучуларды жазганда мына жерде номер 1, 2 деп жазганда кийин бир столбик строк кошсоңуз номер адашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жалпы белгилеп, бул жерден главнаядан нумерацияны белгилеп койсоңуз болот. Мисалы 1, 2 деп. Мынакей. Биз катар номерлеп алдык. Эгерде биз мына жерден мисалы аралаш жазайлы. Шакирова ошентип биз окуучуларды аралаш жазып алдык. Эми алфавитни тизишибиз керек. Ал үчүн ушул окуучулардын тизмесин жалпы белгилейбиз дагы. Главная бул жерден А-Я дегенди тандайбыз. Сортировка. По столбцам кала берсин. Окей. Мынакей. Бизге өзү алфавиттик түрдө тизип берди. Эми бул жерде биз үчүнчүгө Адан да бирөө калып кетиптир. Ал үчүн столбик кошуу үчүн курсорду таблицанын сыртына чыгарабыз. Жана Enter кнопкасын басуу аркылуу биз жаңы столбик кошо алабыз. Көрдүңүздөр, автоматтык түрдө бул өзү нумерация алмашып атат. Бул жерден мынакей кошуп койдум. Бул ушул таблица менен иштөөнүн оңой жана кызык жолу. Дагы бир мисал үчүн биз бул жерде бир ячейка столбик ашша болуп калды. Мынакей. Ушул столбикти өчүрүш керек. Өчүрүү үчүн жалпы мышты таблицанын үстүнө койсок, кара стрелка болуп кармайт. Бул жерде бир басабыз. Жалпы белгилегенде backspace'ти же delete басуу аркылуу өчүрүп койсок болот. Ашыкча строкторду дагы жалпы белгилеп backspace кнопкасын басуу аркылуу биз өчүрө алабыз. Эми ушул жасаган документибизди сакташ үчүн файл, бул жерден сохранить как. Ошондой эле бул документти кайсыл жерге сактайсыз, этот компьютерди басабыз. Дискине сактоону сунуш кылам. Бул жерден ошондой эле бул жерге документтин атын жазып коебуз. Топ-1 деп коеюн, сохранить. Мынакей биз Word'то жасаган документибизди сактап алдык. Бул жерден жабуу кнопкасын басып жөн эле чыгып кете беребиз.